Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Өмүрбек Бабанов эч кимден коркпойт. Ал коркок эместигин далилдеп бир нече жолу видео кайрылышында кайталап айтып чыккан. Сөзүнө туруп, өлкөдөн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов 5-сентябрда өлкөсүнө келгени кабарланууда. Оорусуна байланыштуу Россиянын борбору Москва шаарында дарыланып, Бишкектеги үйүнө транспорт менен келген. Эми абактан чыгып дарыланып келген Бабановдун жолу кандай болот, аны убакыт көрсөтөт. Азырынча анын жакындары, тарапташтары эч кандай комментарий бере элек. Айта кетсек, Өмүрбек Бабанов УКМКнын абагынан 27-июлда ден соолугуна байланыштуу өлкөдөн чыгып кеткен. Садыр Жапаров чакырганы менен Владимир Путин келбейт. Жакын арада өлкө башчысы Садыр Жапаров Россия өлкөсүнүн президенти Владимир Путинди Кыргызстанга чакырганы менен азырынча келүүдөн баш тартып турат. Биринчи Кыргызстан өлкөсүнүн эли аябай жакырланып, кедейлиги өкүм сүрүп, кымбатчылык күч алып турганда Путиндин келиши ага аброй алып келбейт. Коррупцияга чырмалышып турган өлкө өзүнүн көйгөйүн өзү чечсин таристе карманып турганы ага оң келгендей. Биздин өлкөнүн экономикасынын акыбалын, ички маселелерин алардын эксперттери мурун эле талдап, ордуна коюп койгондой. Канчалык чоңдор мактанып, шайлоонун алдында убадаларын бербесин, башкаларга Кыргызстан өлкөсү башкача баа берилип турганы анык. Башка өлкөлөрдүн биздин өлкө башчыларына ишенбейчилиги дагы да бардай. Жаңы жетекчи жаңыча иштеп жатат. Климаттары баткактуу. Жыргалаң санаториясы Жыргалаң суу куймасында. Каракол шаарынын түндүк чыгышка 10 км, Бишкектен 390 км аралыкта Ысык көл областында, Аксы районунда орун алган. Мындан 40 жыл мурун аталган Жыргалаң санаториясы түптөлгөн. 30га жакын дартка даба келген санатория Союз ыдыргандан бери кошо ыдырап эч каралбай калган. Андагы бактарактар сугарылбай чириген, имараттар бузулуп, талап тоноого туш болгон. 1 жылдан бери ал жерге мурун мэр, аким болуп иштеп келген тажрыйбалуу Өмүрбек Шаршеналиев келгенден бери тонолгон имараттар оңдолуп, ордуна келип, чирип, кулайын деп көрүктү бускан бактарактар кыйылып, муун ооруларына керектүү баткактарды улам жаңыланып, ванналары жаңыртылып, келген кишилерге шарттар түзүлүп, санаторияга жан кирип, жаңылануу үстүндө иштеп жатканын көрүп, кубануу менен кайттык. Кудай сактасын, Кыргызстанга Хүрем келди. Ал эмнеге келди экен деген суроо туулбай койбойт. Кыргызстандыктар Хүремдин образын жакшы билгендиктен ушундай суроо пайда болушу мүмкүн. Анткени анын көрүүчүлөрү образга берилип көргөн. Туркиянын даңазалуу доол телесериалынын башкы каарманы ролун ойногон белгилүү актриса жана продюсер Мерием Узерли учурда Бишкекте. Белгилей кетсек, Мерием Узерли Кыргыз өлкөсүндө Азиялык эл аралык кинофестивалдын чакыруусу боюнча жаңы эл аралык долбоордун ачылуу аземине келген.